Зарна боло берет элем кечээ. Hmm. Суу ичсем деле зарна болом, ошо зарна эле боло берет элем. Азыр жок. Эми көпчүлүгү мындай деп айтышат да, менин оозума өт келип атат. Мунул жерде ашказандын этек жагында клапан бар. Ал жаап турат. Мунул ичегидеги эч качан келип ашказанга түшпөйт. 12 эл ичегиде келип туруп мынул жерден өт куюп атат. Ичеги аркага иштебейт. Ичеги постоянно өзүнүн темпи менен мына жүрөк согуп турат. Биз дем алып атабыз го. Муну биз регулировка кылбайбыз, көңүл бурбайбыз. Өзү согуп атат, өзү иштеп атат. Ошондой эле ичеги дагы өзү бул жака карап иштеп турат. Бул жерден куюлган өттү апарып ашказанга куйбайт. Бул жака ичегиге кетет. Ашказандын өзүнүн диафрагма бузулганда, дем алуу орган бузулгандыктан кислотность көбөйүп кетет дагы, ашказандагы ачуу нерсе оозго чыгып баштайт. Бул жактагы кислотность көбөйүп, воздух пайда болуп туруп, анан кийин зарна кылып кекиртип, бул клапан ачылып бул жерде кызыл өңгөч кеткен. Анан бул диафрагмадан өтөт. Ушул жерде кысып турган жери ачылып калып, анан кийин адам оозуна ачуу келе берет. Көпчүлүгү менин өтүм оозума келип атат, анан өтүмдү кустум дейт, өтүмдү тазалаттым дейт. Бул жактан бул келип 12 эл ичеден өткө кирип, эч кандай эчтеке менен тазалап алып чыгара албайт. Буну свинтерди ачабыз, протокту бошотобуз, 12 эл ичеден иштетебиз, анан ручной өттү сыкканда тазаланат. Бул өзүн өзү иштетет. Сонун болуп кыскасы. Ден соолукту болуңуз. Рахмат аба.